Апа, мен сизди жакшы көрөм. Атаңды кабыл алып сагынага чыктым ана. Сапарда жүргөн кезде мен алаңдап күттүң ана. Ар дайым убакыт бөлүп шабыт берип көңүлүмө карадың. Кичинекейимде эме жакчу бабы деп коет эле. Ошо базардан ошону сатып алып келип берчү. Кийимдер, подаркалар алып берет. Пряник алып келип берет эле. Анан бизде мурда ун кант деп койчу элек. Ошондой алып келип берет эле. Эң көп алып келгени ошол мөмө жемиштер болот да. Канча килограмм алып келсе дагы жанагындай чукур идиштерде тобугу менен жуутуруп ортого коюп берет эле, тойго чоң дейт эле. Азыркы биздин томпок токоч барго. Ошондойду жакшы алып келчү деп биз ошону жакшы көрөбүзбү? Апам жок дегенде ошону алып келчү. Бизге кийим кече дайыма алып берет. Биз базарга барбасак дагы размерибизди билет. Чак келет да дайыма. Шириндик алып келет эле. Биз кичинебизде вафлини жакшы көрөт элек. Мен көбүнчө жанында кушу жүрүп калат элем, кээде эме кылып берет элем. Көйнөк алдырат элем. Мен эмне алып барсам эле жакшы көрө берет, бирок көбүнчөсү перевод кылганды жакшы көрөт. Апам акча которуп койгон ошол эле жагат апам. Көбүнчө эле жолукко дейм. Жолукту дайыма башына салып жүрөт. Апама чоңойгондо айфон, машина берем. Үй берем. Мен апама көбүнчө жолук алат, көйнөк алат. Апам барарда азыр эми жаш өтүп калды. Сөзсүз көйнөктөрүн алып барып берем. Тишине жумшак болсун деп жумшагыраак кекс, ушундай нан, жаңы свежий нан кылып. Апа, мен сизди жакшы көрөм.